Кызмат Күренов менен сүйлөшкөнүм чын. Мен деле жалгыз эле Имамидин Ташов менен эле сүйлөшүп, ошо менен эле кеңешип, андан башка дагы үчөө бар. Учурда ача пикирде калтырган ар кандай видео кайрылуулар тарап жатат. Алсак 5 күн мурда Ташов элди ыйлата тургудай кайрылуу жасаган. 52 миллион төктүргөн ас келгенсип. Анын үстүгө сол чөнтөккө 100 миллион бересиң деп араң чыгарышты. Аны көргөн адамдын зээни кейит. Бирок бул кайрылуунун артында ар кандай калп жатканы айдан ачык болгон. Анткени көп узабай эле Күренов менен Ташовдун революцияга даярдык көргөн сүйлөшүүсү тарап алардын маскалары сыйрылган. Бул сүйлөшүү баары үчүн күтүүсүз жерден болду. Карапайым эл эко акмак турбайбы деп калк ичинде гана эмес, социалдык тармактарда да пикирлерин билдиришкен. Бирок 3-4 күндөн соң булардын бири жогоруда тараган видеону жасалган жасалма интеллекттин жардамы менен монтаждалган деп чыкты. Технологиянын күчү менен сүйлөгөн адамды сүйлөтүп, ыйлаган адамды күлдүртүп, кала берсе өлгөн адамды тирилтип койгонго чейин да жетишип калды. Эл алдында байкуш болуп чыгып, элдин ишенимине киришип, жең ичинен тон бычышып, тынч жаткан элди козуткулары келгенин видео сүйлөшүү тастыктап турат. Ал эми Күренов ойлогон ою оңунан чыкпай, пландагандары ишке ашпай калганын аз да болсо моюндаган. Биз революцияга даярданганбыз. Анан биздин сүйлөшүүбүз тууралуу кызмат бөлүштүрүп атасыңар деп кызмат бөлүштүрөбүз да. Революцияга даярданганыбыз чын. Каражаттарды бөлүштүргөнүбүз чын. Кызматтарды бөлүштүргөнүбүз чын. Артык кылабыз деп тыртык кылдык дегениндей эле бар. Буга чейин кимдерди патриот деп жүргөнүбүздү бул видео сүйлөшүү ачыктап турат. Анда эргулдар Кыргызстанда уюштура турган көтөрүлүш тагыраагы революцияны гана сүйлөшпөстөн жогорку кызматтарды бөлүштүрүп, жада калса таарынычтарын да айтууга үлгүрүшкөн. Мен силерге ушуну айтайын. Мен бирөө менен чайлашканмын, кофе ичкенмин, футбол ойногонмун, тандашмын деген күлүк болбойт. Ушун силер да катуу тургула. Силерге да тийиштүү. Элди келесе ойлобогула. Кытмыр оюңарды, чыныгы жүзүңөрдү баары билди.